Ошону берип койсоң мага. Агайыбыздын алтынга тете салмактуу, орундуу, орчундуу сөздөрүн насааттар угуп калалы, пайдаланып калалы. Анда эмесе сөз кезегине Жогорку Кеңештин экс депутаты акын, жазуучу, коомдук ишмер жана кыргыз элине ат көтөргүс, агартуу тармагында ат көтөргүс чоң салым кошуп келе жаткан, элдин кызматында ар дайым талыкпай эмгек кылып келе жаткан Нуржигит Кадырбеков агайыбызды кол чабуулар астында тоскоолойбуз. Канча тил билсең ошончо адамсың. Орустун тили улуу тил, англиялыктардын тили улуу тил, биздин тил деле улуу тил. Мен силерден сураган элем, япондордун өзгөчөлүгү бар. Өздөрүнүн тилин өздөрү үйрөнөт. Бизде тактооч, ататооч, бышыктооч, аныктооч, морфология, синтаксис деп атып, ата атка така как деп атып, кыргыздын тилинен кыргыз тажатып алат экенбиз. Бирок япондор өздөрүнүн азыркы тилин эмес агай, орто кылымдагы тилинде үйрөтөт. Биз орто кылымдагы айрым сөздөрдү айтып берейинби? Учан тала деген эмне? Учан деген түшүнөт. Ак шумкар элең чегеде дейт. Чегеде деген эмне? Аю шасыр деген эмне? Пространство деген эмне? Кыргызчасы. Ошон үчүн балдарым тил үйрөнгөндө кыргызчасын кошо үйрөнгүлө. Менин өкүнгөнүм ушул, шаарда көп балдар орусча окуп кыргызчасын унутуп калып атат. 1000 тилди бил, бирок өз тилин унутканы менен эмес. Азыр ушундайлар чыкты, менин балам кыргызча билбейт, тили түркчө чыкты, англисче чыкты, орусча чыкты деп кадимде мактанат экен. Бирок тоонун башында туруп, орусчаны аябай сабап жүргөнгө мен ыраазы болуп атам. Анан эмне жөнүндө сүйлөшөбүз? Golden Dragon жөнүндө сүйлөшөлүбү? Дрейк деген барбы? Ушундай да бар, Мен азыр тизелерди түзүп алып элем. Эмне жөнүндө сүйлөшөбүз? Travis Scott сүйлөшөлүбү? Дагы Kanye West деген барбы? Yet деген барбы? Билесиңби, билбейсиңби? Playboy Carti бар, жагабы? Eminem сүйлөшөлүбү? Не берели болуптур Eminem? Бир кол чаап койгула ошого. Балдарым, Кудайга шүгүр, аманчылыкта, тынччылыкта көрүшүп атабыз. Ушу көрүшкөндүн өзүндө чоң Кудайга шүгүр деп турган нерсе бар. Далилдеп берейинби? Биринчиден келдик. Бир учурда мен азыр 1 саатта келдимби? Оштон Алайга келгенге чейин 1 күн кеткен, атчан, туурабы? Же 2 күн кеткен. Ошондой замандар болгон. Мурда Кожо Жаш деген атабыз бир эт жейм деп кайбирдин аркасынан 1 жума жүрүп качкан. Азыр доставка деген бар, чалып койсоң өзү келет. Алайда деле ошондойбу? Мурда апалар кимдин үйүндө келин бар дечкен. Ошону кулар чай ичип келебиз. Азыр кимдин үйүндө келин жок дейт. Себеби келиндер азыркылар бир аздай каприз болуп бараттыр да. Жактырбайчы. Ошон үчүн кыргызда бир сөз бар, ашың болбосо да кашың болсун. Каш деген эмне? Кол менен көрсөтөбүз, аны каш деген эмне? Бирок мунун мааниси эмне да? Ашың болбосо да кашың болсун деген. Ашың болбосо да кашың болсун дегендин мааниси жадырап, жайнап жүр дегендей. Ошон үчүн бир жакшылап жылмай алалычы, бириңе бириң жылмай коелачы, эки жакка карап мындай. Мен эмнеге айтып атам? Анткени кийинки нерселерде кыргыздарда жылмаюу дефицит болуп барат. Бизде кыргыздарда мындай закон бар да, ким жылмайса штраф төлөйт деген, билесиңерби? Ким көбүрөөк жылмайса камалат деген закон бар деди. Бардыгы мындай жүрөт. Бирок Америкага ким бара алат? Көтөргүлөчү. Америкага баргандар барбы? Америкага барганда бардыгы жылмайып жүрүшөт. Бейтаныш болсо деле мындай көзүнө көзүн чагылышып калса, хай деп өтүп кетет. Кечки настроением жакшы жүрөт да, мен да бирөөгө хай деп коеюн депчи. Анткени энергия бирине бири өтөт. Кыргызда бир сөз бар. Оомат оошотурuz чыгышат деп. Ошого Кудайга шүгүр дейли, биринчиден бат эле келип калдык. Алла Таала темирди, машинаны бизге кызмат кылдырып койду. Бул бир. Экинчиден келгенден кийин көрүшүп атабызбы? Көрүшүп атабыз. Канча адамдар бар, бет маңда келет, көрүшпөйт. Неге? Көздөр көрбөйт. Бир адам бар экен, балам өзүңө окшош десе, балам кандай экенин көргөн эмесмин дейт. Ай чыкты дейт, ай эмне экенин билбейм, асман көк, муну эмне экенин билбейм дейт. Себеби дейт. Төрөлгөндөн баштап көзү көрбөптүр. Мен депутат мезгилде бирөө барды, балама жардам керек операцияга. Билесиңерби? Даратканага өзү бара албайт экен. Барганда деле муктажын өзү аткара албайт экен. Улуу сөздү уят жок, ичин жарып шлангын киргизип койгон. Ошолорду көрмөй сайын адам ден соолуктун кадырын билбейт экен. Азыр силер деле 1000 жаш нерсени көрбөйсүң, бир проблема болсону көрөсүң да. Мына азыр колду көтөргүлөчү. Барын көтөргүлө. Ким көтөрбөсө акча санабай калсын. Ушунтип келем аны. Мынтип көргүлө мындай. Мынтип көргүлө мындай. Мындай кылгыла мындай. Эми сол колду көтөргүлө.
Манжаларды иштеп туруш керек, анткени манжанын ар бири мээге, бөйрөккө, канга байланыштуу, билесиңерби? Түшүрө бергиле. Жакында германиялыктар жасалма кол ойлоп таптыр. Ошону мактанып көрсөтүп атышат. Илимдин жетишкендиги. Араңдан зорго бир алманы чыгармай экен. Мындай арман көтөрөт экен. Өзүңдүн колуң турат, көзүң көрүп атат, тилиң сүйлөп атат, бутуң басып атат, дем алып атасың. Канча адамдар түндө жатып эртең менен дем ала албай ушу менен кете берди акыры. Ошон үчүн балдарым Кудайга шүгүр дейбизби? Шүгүрдү ким айтты эртең менен? Кудайга шүгүр, ошону көп айткыла. Агайларыңарга шүгүр, апаларыңарга шүгүр, аталарыңарга шүгүр. Бир учур келет, атаң, апаң төрдө отурат, бир күнү кирип барасың, төр бош калат. Диван бош калат. Азыр бирдеме десе тоң деп тамак ичип кетти десе, анан келип жейм дедим го деп атасың. Армияга барганда билесиңер ушуну. Армияда офицерлерчи качан тамак жейсиң деп турбайт. Ошон үчүн балдарым, мен атайын келдим, Кудайга шүгүр айталы. Негизинен суроо жок кылсак деле болот. Бирок бир-эки нерсе, адеп маселеси. Агай, биздин убакта агайлардан отурат, агайлардан агай, сагынуу сезими бар эле, туурабы? Азыр сагынуу сезими жок. Не себептен дегенде, кечээ мен ноокатка бардым, ноокатта бир апа менен тааныштым, ошол апа айтып берди. Ысык көлдөн келин болуп келиптир. Көкжарга 69-жылы. Мурда дейт туугандарым аябай сагынат элем дейт. Карачы сагыныч кандай кымбат нерсе. Бир жылда бирден барып турат элем дейт. Ноокаттын центрине барып, телеграфтан заказ берип, 5 мүнөттө туугандар менен сүйлөшөт элем. Апам чакырып койчу, атам чакырып койчу, бир туугандарыма берип койчу, мунун үнүн сагындым деп. Азыр сагынуу барбы? Несетен дегенде сагынуу жок. Американын нар жагында жүрсө деле, Калифорнияда жүрсө деле, видеодон көрүшүп алып атасың, сага чыкса сен айтасың, азыр колум бош эмес, потом можно дейсиң, туурабы? Сагынуу жоголуп кетти. Агай, сиз каякта окугансыз? Каякта окугансыз? Бишкектеби, Ошто окугансызбы? Агай, Оштон келгенде туугандар сагынып турса болот беле? Студент кезде. Кошуналар чакырат эле, түкүнчөнүн баласы келип калыптыр деп. Азыр Марстан келсең деле эч кимдин иши жок. Азыр сабыр да жоголду. СМС жазасың, 1 мүнөттө жооп бербесе, сволочь деп туруп, блокко коюп коесуң. А биздин убакта кол менен кат жазат элек, Ошко кетчү, ал жактагы кыздан 1 айда кат келсе да сүйүнүп тосулат. Ошон үчүн балдарым, кийинки мезгилдерде бир аз проблема болуп баратат. Бирок мен силерден суранат элем. Биринчи, Кудайга жакын бол, жакын болсоң анда бетер жакын бол. Экинчи тилегим ушул. Бириңе бириң жакшы сөздөрдү айт. Кыргызды мокоткон сөздөрдү айтып берейинби? Адам болбойсуң, эшек, чочко. Силерде андай жок болуш керек, свинья деп орусча. Адамга эмнени айтсаң, ошого ишенип кете берет экен. Өзү эмес мээси, мээ эки жүздүү болот дейт. Мээнин функцияларын кичине үйрөнүп алыш керек да. Мээге жалган айтсаң деле ишене берет экен, чын айтсаң деле ишене берет экен. Мисалы, жаш адамга деле жамансың, эшексиң, чочкосуң десе, 10 жолу эшек дегенден кийин ал айтат экен, бул дежиге түшүндүм, мен эшекмин, анан окуп койду. Эшекти окушу керек. Ошон үчүн а дегенде сөзү болот, ан деген өзү болот. Бузулгандачы адам оптун бир бузулбайт, биринчи тилде бузулат экен. Ошон үчүн мен орусча окуган балдардан көп байкадым. Негедир сөгүнгөндү жакшы көрөт. Орусча кыргызча аралаштырмыш. Ким сөгүнсө бейиштен 70 жыл калыстайт деген кыргыз сөзү бар. Сөгүнгөндө да энеден баштайбыз. Эне сени төрөгөн аял. Эмне үчүн атаң менен энең чакырганда кимге биринчи жооп бериш керек? Айткылачы. Кимге биринчи жооп берет? Энең менен атаң чакырды. Кимге? Энеге. Эмне үчүн энеге? Биринчи кимдин батасын алыш керек? Энени. Экинчи энени. Үчүнчү энени. Төртүнчү атаңдын батасын ала берди. Эми суроо, эмне үчүн эне 3 жолу айтылды? Ким айтат? Биринчиден, мына эне отурат, карагылачы. Боюнда көтөрөт экен. Айтат го, биринчи боюнда көтөрөт, анан колунда, анан жонунда, анан өмүр бою жүрөгүндө деп кой. Билесиңерби ушуну? Боюнда көтөрөт экен. А боюнда көтөргөндө мен үйлөнгөнмүн, аялым, силердин атаңар, апаңар, жеңеңер бар. Боюна бүткөн мезгилден баштап жакшы көргөн көзүн жакшы көрбөй калат. Жеген тамагын жебей калат. Самсап келсең ушунун жытмага жыттатпа дейт. Атыр сезилсең, эмне болуп алгансың дейт. Тур десең турбайт, өзүн билгенин кылат. Аялым ошо кошкан болгон мезгилде аттап туттап эле жашап калабыз мындай. Төшөктөрдү аттап туттап, кийимдерди аттап туттап, калай электен кийип эмне тапшырын жеп эле жашап калабыз. Эмне себептен дегенде, эркектер, ичиңер өтүп кетсе эмне болосуңар? Бир эскерек алма жеп алсаңар. Эскерек алма жеп алсаңар эмне болосуңар мындай? Ызычуу кылып, ичим өтүп атат, көрбөй атасыңбы деп. А бул жакта адамдын ичинде адам пайда болуп атпайбы? Адамдын ичинде адам пайда болуп атпайбы? Мейли.
башкача ким? Койсоң иштейт экен, сүйлөсөң иштебейт экен. Тийбесең тийбейт, тийбесең тиет. Бул эмне? Эгер адамдын ичинде адам пайда болушу элестетип көр. Кечээ аялым экөөбүз басып баратабыз. Мен жай басканда ал жетпейт да, менден бир 14 жаш кичүү өзү. Анан ошентип анан айтып атпайбы, кандай болуп калды? Сиз тез басасыз дейт. Мен айтам, жай басканым ушул, сен менден жашсың го деп тамашаласам, сиз деле ичиңизге бир чоң дарбыз байлап алып басып көрүңүзчү дейт. Чын оңой нерсе эмес бул. Экинчисин айтып берейинби, эмне үчүн эки жолу чакырганда апаңа кел деген. Апаңа дуа ал деген. Экинчиси төрөш аябай кыйын болот экен. Эркектер, эгер бир аялдын төрөгөндөгү азабын эркекке берсе, баарыбыз көтөрө албай, миллиард эркектин баардыгы өлөт экен. Көчөдө бирөө тамак алып келиптир. Тамак алып келсем эмне кылган билесиңерби? Пакет алып келдим ба? Пакет алып келдим. Кайран чыгып туруп бирөөгө бербейм. Неге? Себеп дегенде канча адамдар көрдү дейт. Силер студент болуп көргөнсүңөр, студенттердин курсактары ачык болот. Өздөрү жаштыкка кийинген курсактары ач, көчөдө бирөө жарым алма көтөрүп келсе аны карайт. Жүзүм көтөрүп келсе муну карайт. Анан өзгөчө баягы фастфуд жакшы көрөсүңөр го, гамбургерлерди жакын карайт да, шаурмаларды жеп. Ошондой шаурма мантылар экен, силерде курсак ачканда бекер айтып атам, э? Анан ушул балам деп канча адамдын көзү кирип кетти, суу кирип кетти буга. Эми бизге шифа болбойт, чыгып дагы бир ачка бирөөгө берип кой. Жөлө белек кылып кой деген экен. Мурда агай, ит көрүп калса, итке таштап кой деп турабы, суу кетип калды деп. Азыр силердин тамагыңар, силердин ашказаныңардан мурда интернетке чыгып атат. Сонун дасторкон чалганда сөзсүз бир ит тартып чыгышат, сонун тартып койчу. Булаш деп койчу, сторисиңе коюп койчу, сенин подписчиктериң көппү? Азыр эң авторитеттүү ким? Подписчиги көптөр да. Мындай бийик. Эми акырын келгиле. Мындай тамакты мындай кылгыла. Кудай деп айткылачы, айтсаңар. Ушул тамагымдан күнчө канча тамак өтүп атат күнүгө? Айтып бергиле. Каласаңар орусча айткыла. Кимбир айтканда столько блюдо проходит дегендей. Канча тамак өтүп атат айтпайсыңарбы? Булар баш ийбейби агай? Же курсактар ачтыбы? Чындап эле айткыла. Булса сабак жакшы болбой калат. Мындай колду көтөргүлө. Ушул тамагымдан канча тамак өтүп атат? Канча суу өтүп атат? Ошол ырысыңа шүгүр. Бирок ошол тамакты алып берген ким? Атам, апам дегиле. Атам, апамдын ошол берген тамактарын актап атамбы дегиле. Капырагайдай. Мына кийимдерди кармасаңар, баарыңар кармагыла. Ушул кийимди ким алып берди? Ушуну актап атасыңарбы? Өзүңөр суроо бердиңерби? Чачка чачулап, кашка кашулап, кыздар эркектерге көргөн келет, эркектер кыздарга көргөн келет. Негедир кыштын күнү бизде качели залга баргандар көп. Неге жакында пляжный сезон булчуңдарды чыгарып коюш керек? Кимге көрсөтөсүң? Эң кыйыны күн сайын адам болуу. Адам болушу, мына сыртың башың кара, бутуң айры, колуң иштесе эле адаммын деп ойлобо. Адамдык жүрөктө. Алла Таала өңүңдү карабайт, боюңду карабайт, тегиңди карабайт, байлыгыңды, билигиңди карабайт, жүрөгүңдү карайт. Кеме бар го? Кеме качан чөгөт? Ичине суу толгондо чөгөт. Титаникти көрдүңөр беле? Сыртында толкун болсо кете берет, проблема жок. Канча толкун болсун деле кете берет. Джессика Уотсонду ким билет? Кол көтөргүлөчү. Жазып алгыла. Джессика Уотсон. Бирөөң жазып алсаң болот, баарын жазып алгыла. Джессика Уотсон. Эми мынтип айткыла. Мен баарын айткыла. Джессика Уотсон жөнүндөгү фильмди сөзсүз көрөм деп калды. Сөзгө турасыңарбы? 16 жашында жалгыз катер менен дүйнөнү бир айланып чыккан кыз. Мына сага мотивация. Ошол Джессика Уотсон сууга сүзүп баратканда өкмөт тосоюн деген элестетип көр эжеке. Бир эле ошол арасында 15 жашар, мен 14 беле, 15 беле, 16 беле билбей атам. Ошол кыз азыр мен дүйнөнү жалгыз жөөдүрүп чыгам десе кое бербейсиз агай, туурабы? Агай кое бербейсиз да. Себеби жоопкерчиликти билесиздерде. Аларды кое бербейин деген экен, бирок закондо андай жок экен да. Срочно закон иштеп чыга баштаптыр. Ошону эркип кетирип бериш үчүн, бирок ошого чейин кетип калган экен. Анан ата-энеси жибербей койсо болот да. Кийин ата-энесинен сурап атат, жибербей эле койбойсуңбу, чөгүп кетсем эмне болот? Толкун бар, дүйнөдө цунамилер бар десе, мен кызымдын кыялына тоскоол элек, кто я такая деген экен. Чтобы погасить ее мечту деген. Кто я такая? А бизде болсо эмне деп айтат? Колуңан келбейт, кыла албайсың, колуңан келбейт, кыла албайсың. Жөн эле жүрчү, сага ким коюптур?
Эмне үчүн балдар окубайт? Сен министр болот белең, эшекти сугарып, бойду кайтар дейт, ошону окуйт. Туурабы? Яны, өмүрүн берсин, багын берсин, жүзүн жарык кылсын. Менде эмне бар экен балам? Мен сага үйрөтүп турган эчтекем деле жок, шоколад. Мына 100 сом берип коюңузчу. Ушу алданабы? Кел. Бардык балдар акча берет. Эми кара, точно алдан кара. Gördün mü? Bunların korrupsiyası şurada. Topolan kılak, bizde öğrensi kurtulasın. Şimdi үйдө деле bir bala topolan kılsa söz birde öğrensi kurtulasın. Oşon siyaklı nerse de. Şunun için Jessica Watson. Oşondan ketip atıp Jessica Watson. Baya толкундардан өтөт, барлыгы жакшы деп барат. Bir жерге барганда тынчып деңиз. Жылалбай калат да. Ошол жерде bir айча турат. Ошондо апасы менен байланышканда ыйлайт. Апа, аябай жерикти же шамал жок. Ушунчалык элестетип көр, жалгыздык, Кудай жалгыздыктан сактасын. Эмне үчүн адам көрдөн коркот? Бир айткан экен, мен кыяматтан коркпойм, көрдөн корком. Неге? Жалгызмын деп. Жанымда эч ким жатпайт деп. Ошон үчүн акыретти ойлой жүр деп. Ошондо апа мен жалгызмын дегенде апасы мынтип отуруп айтат го. Кыздым дейт, асмандагы жылдыздарды карачы дейт. Ошолор мененсиң, сен жалгыз эмессиң. Ошондо мен бармын дейт. Керек болсо Симбага да атасы айтат, билесиңби? Асмандагы жылдыздар да ошо мен. Дуктан берген ошондой болот, демден берген ошондой болот. Эмне үчүн кээ бир адам ийгиликке жетет, кээ бир адам ийгиликке жетпейт. Анткени ийгиликке жеткен адамдар улуу максаттарды кое билет. Улуу максатты ким коюп берет? Апалар коюп берет экен. Карасаң, Аюби бир да согушта жеңилген эмес. Апасы айткан, баланы жеңе албайсыңар. Гарантия берем. Неге гарантия бересиң десем, мен баламды бир дагы жолу дараты жок эмизген эмесмин деген экен. Экинчиден, кичинекейинен бала түшүнө элек али. Терметип атып айткан, балам, азыр мен сен бешикке терметип атам, учуру келет сен оң колуң менен алам терметесиң деген экен. Ошон үчүн балдаргачы дем бериш керек, дук бериш керек. Азыр аялдар күйөөлөр күчүгүмдөр бизди баштап туруп, мышыгым деп. Küçükte mışıkta yerinin sağa gerek var mı? Aytшы, өзгөчө алайдын кыздарына, тоонуңуздар да. Арстаным деп кое бер, арстан болосу эле, мен арстан болуп берем. Адамды андайсың, мындайсың, суу болушуң, антип тарбиялай албайсың. Адамды жакшы сөз менен тарбиялайсың. Кыргыздын бир сөзүн айтып берейинби? Кандай сөз? Айтып берейинби? Бирок бул платный сөз да. Акча бересиңерби? Ар бири 500 сомдук сөз. Бериңер, ким берет, кол көтөргүлөчү? Агай, балдарыңыз жумот экен. Мындай берешен кылып, көтөрө бергиле, мындай бир кеби болот. Ким берет 5 сом, отургүлөчү? Мындай коркпой көтөрө бергиле, акчасын албай каласыңар болот. Ана. Хорошо, балдар. Ура берсең, эт катат. Айта берсең, бет катат. Соны сөз деген? Бизде айта берет го, биринчи мындай, агай, ушул сырды айтып коеюнчу, балдар деле кээде косяк кылганда, ой келе берсилерде кап, агай билбей эле койсо, экинчи кайталап айтып берет. Ошону ой келеби? Ачык айткыла. Кап, чөтө туура эмес кылып койдум, агай билбей эле койсо, айтпай эле койсо, мен ошону эч качан башка кылбай берем деп айтат. А бирок бизде эмне? Разборкага кирип, бизде эмес Африкада ошондой. Сен ушинтиң беле? Анан жок деп коркуп кетип айтып койсо, мен далилдеп берем. Чык, сен көрдүң беле? Ана мындай кылып турбу, телефон чалып, ошол чынбы деп отуруп баланы айыптуу кылып коебуз. Анан бир ошондо уялат экен, кийинкиден баштап уялбай калат экен. Кийин айтасыңбы дейсиң, бет каткан ошол экен да гай. Ошон үчүн көрмөксөм, билмексем болуп койгон жакшы экен. Мындай бийик көтөргүлө. Муну менен бирөөнүн кемчилигин чукпаш керек мындай. Бул туура эмес болчу. Акыры бир көздү жумабыз, мен мергендерде болуп. Ачып көзгө туштайбыз. Туштадыкпы? Мен көрүп атам, көрүнбөй атамбы? Чын айткыла, сөймөй чоңбу же мен чоңмунбу? Же ким чоң? Мындай азгаракыла? Сөймөй чоң, туурабы? Эми акырын алыстабыз. Мен чоңмунбу же сөймөй чоңмун? Ушунда мораль. Адамдын жакшы жагы сөймөйдөй болсун, жаман жагы тоодой болсун, жакшы жагын көрө бер, айта бер, жакшы жагы жаман жагын тоспой. Бизде туралы бир. Экинчиден бирибизге кайрымдуу, мээримдүү бололу. Үчүнчүдөн кечиримдүү бололу. Адам кандай болсо заман ошондой болот. Заман эмес, адам бузулса, Алла бузулат деп коет. Биринчи амалың болсун, анан адамың болот, адамдан кийин Аллаң болот. Мен силерге ишенем. Ыймандуу болосуңар, мен силерге ишенем. Илимдүүсүңөр, билимдүүсүңөр. Келечекти айтпагыла, азыркы менен айткыла. Өзүңөргө өзүңөр күзгүдөн карап туруп айта берсеңер, мен ишене берет экен. Өзүңдөй куник ойносоң, жалгыз калгандачы. Күзгүнүн алдына бар дагы, ты красавчик деп айтты. Сен де красавчик,
Дүйнөдө жок деп баштым. Класстын, мектептин эң сулуусун атын айтты дагы, ал сени гана сүйөт, башка эч кимди сүйбөйт деп айтып берди. Мээге баары ишене берет. А мээге ишенгенден кийин денеге бүт гормондорду иштетет, сиз деле ошондой болосуз. Ошон үчүн балдар ты красавчик, кыздар ты красавица. Кудайым колдосун, коргосун, чоң ачмасын. Бирөө мен атамды таптым. Азыр мен болгону суроо жооп боло барат. Убакыт барбы жокпу айт? 10 мүнөт убакыт калды. Чыгып кетти. Анда суроо жооп жөнүндө коюп, дагы бир мектепке барышым керек экен. 4 мектеп окуп коюптур балдар. 4 мектеп. Азыр жанагы лицейдегилер айтты. Жаман кыска болуп калды. Жарым күнгө келсеңиз болот. Эми билбейм, мен графикке башыям. Ошон үчүн суроо жооп деле кылбай эле коелу. Анан китеп алышыңар болсо, мен 2 китепти белекке берем. Калгандарыңар өзүңөр карап көргүлө, ага эжекелер. Макулбу? Агай. Мына экөөнү ушуну мен мектепке берейин. Сизге тапшырайын. Анан кийин колду коюп берем, макулбу? Бирок китеп окугула. Сен китепти ачсаң, китеп сени ачат. Сен китепти көтөр, китеп сени көтөрөт. Билбегенди булар билишпейт да, кыргызча окуйт да. Кыргызчага билбегенди десең элдин баары билгизген дейт. Мээге сезин киргизген ак булуттун үстүндө айга жакын жүргүзгөн китеп менин акылым, китеп менин жакыным. Окугула, өскүлө. Ага өзүңүзгө белек берип коюңуз, э? Мектептин аты 30-йды. Мен азыр орусчага деле которуп атам. Болбосо анда алып келебиз. Бурчкаңар барбы? Мен өзүмдө бар экен. Эгерде араңарда суроо болсо, бир суроо бергиле, мен жазганчакты. Ошого чейин. Суроо болсо, олуттуу суроо болсо берсеңиздер, ошого жооп бергенче андан кийин баптан сүрүп калат, анан сизге уруксат бериңиздер. Жума намазынан кийин азыр мектепке барганга жетишели. Все бардыгы түшүнүктүр. Күндөр күн нурунан эрткөндө, күн батса ай жарыгын берип күнгө жашоонун арабасы жүрөт турат. Жаштар жүргөн үчүн жер үстүндө. Жарый жылбай учат мезгил жакындаган, жашоонун ыйзалынан башындаган чорлуу күн жакшыларды көргөндө ошол кезде болот окшойт. Акыр заман жанымды солуп тура жайдан качып, жакшыны жүргүм келет жандай басып, азыр өлүм кылып турган чакта жакшынын үнүн угуп кандай убакыт өзөктү санаа менен зериккөндө, өрөкүй өзгөрүлгүм келипкөндө, жанашыр алды чакта мен аларга жакшылар жашаса экен жер үстүндө, жанашыр алды чакта биз аларга Нуржигит агай жашаса экен жер үстүндө. Нуржигит Назарбеков болсо Surau Jokowi, anak ini semua pekerja kompetensi, kalau